Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош биримде кайрадан маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген майып адамдар жылдын аягында келерки жылдагы пенсия пособияларын алыш үчүн ошол майыптыгын далилдеген документтерди тапшырышы керекпи, же болбосо бул иштерди жеңилдетүүгө болобу? Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бул боюнча кагаз иштерин жеңилдетүү, бюрократиялык системаларды жоюу боюнча жогорку кеңеште да бир нече жолу маселелер көтөрүлүп, депутаттар тарабынан айтылып келген. Бул багытта кеңири маалымат алуу үчүн биз бүгүн студиябызга Республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунун анализ жана методология бөлүмүнүн башчысы Абазбекова Кымбат Талгарбековнаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач, Кымбат Талгарбековна, айта кетсеңиз, бизде республикада мына ушундай майыптыгын далилдеген канча адамдар бар? Саламатсыздарбы? Биздин республикада 186 миңден ашык адам ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп таанылып келет. Анын ичинен 30 миңге жакыны 18 жашка чейинки балдар. Эми ушулардын баарын майыптыкты аныктай турган орган бул медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясы, МИСЕК деп коебуз азырынча. Бул МИСЕК республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборуна баш ийет. Ал борбор өзү болсо биз эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында кызмат алып барабыз. Биздин республикада 27 комиссиябыз бар. Анын 14-ü түштүк региондо жайгашкан, ал эми 13-ü түндүк аймакта жайгашкан. Мунун ичинде 19-у бул жалпы ооруну көрө турган комиссия деп коебуз. Ал эми 8 болсо атайын ооруларды көрө турган комиссиялар. Булар көз оорусу боюнча, учук оорусу боюнча туберкулез жана психикалык баягы бузулуш жагын көрө турган комиссиялар. Бул комиссиялар түндүктө да түштүктө да бир-бирден болгону менен булар график менен чыгып турушат. Бизде борки комиссиялардын баары тең район аралык комиссиялар деп коет. Анткени бир комиссия 3-4 районду тейлейт. Анан жылдын башында ошо графиктери үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна берилет. Ошол жерге кайсы күнү бара турганын ошол күндү так эч кандай жаңылбай туруп ошол күнү барышат. Эл болсо документтерин даярлап күтүп турат. Эми элге дагы бир кайрылып айтып кетким келет, кандай документ менен ушу комиссиядан өтсө болот. Анткени көпчүлүгү баягы маалыматтын астыгынан көпчүлүгү билбей ушу комиссияга өтүш кыйын деп дагы өтпөй коюп атат. Жана мен жогоруда айтып кеткен 186 миңден ашык адам бул эгерде биздин 6 миллиондон ашык адамыбыздын санына бөлө турган болсок 3% гана тегерегин түзөт. Бул эми андай деле өтө көп аябай өсүп атат майыптык деп айтууга болбойт, бирок жылдан жылга баягы кичине үстүнө кошулуп атат. Эми ошол эмне үчүн эл 3 эле пайыздын тегерегинде болуп атабыз? Кээ бир адамдар өтүш кыйын деп өтпөй коет, кээ бирөөсү болсо ушул майыптыгы бар экен деп билип коет, деп мына жашыруун кылып дагы өтпөй коет. Анан көпчүлүгү болсо борки социалдык фонддо баягы эмгек стажы барлар социалдык фонд аркылуу майыптык боюнча пенсия алышат. Анан кийин алар пенсия жашына жеткенде пенсиянын акчасы көбүрөөк болсо ошого өтүп кетишет дагы, майыптык боюнча пенсияны албай коюшат. Ошону менен сандары кичине мындай асырактай сезилип атат. Эми биринчи документ бул биринчи жолу өтүп атканда баягы бейтапканага жаткан бир ошо оорусунун историясын тастыктаган бир документ керек. Бирок бизде ушул мынакей кол алдымда мынакей жакшынакай жобобуз турат. Бул жобо болсо 14 декабрь 2016 жылы 675 номер менен чыккан. Бул жобону интернеттен тапса болот, токтомдон тапса болот. Ошол жерде баардыгы сонун жазылган. Бирок эл баягы өзгөчө айыл жериндегилер ушул эми токтомдо интернети жок ача албаса, мен ошолорго кайрылып айтып кетким келет. Мунун ичинен аябай оорусу катуу болсо бизде ушул жобого жазып койгонбуз. Ал бейтапканага барбай эле оорусу катуу адамдар, оорусу мынакей ушу майыптыкка ылайык болуп турса, аны дагы бар бейтапканага жат деп кыйнабай туруп эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун врачтары ушул эле биз жиберген жолдомо форма 88 ушул эле жарайт десе, ошол эле документ менен амбулаторлук картасын алып, паспортун алып кайрылса болот. Бул эгерде оорусу
баягы биринчи жолу кайрылгысы келип аткан кээ бир оорулар болот. Анда ошо бир изилдөөдөн өтүп, ошол оорусун изилдеткен тарыхтын көчүрмөсүн, анан кийин сөзсүз жана үй бүлөлүк дарыгерлердин ошо мисекке жолдомосу болот, форма 88 деген ошо ал сөзсүз мындай жасала турган документти ошол экин алып, амбулаторлук картасы болот. Анткени биздин врачтар экспертиза жүргүзүп атканда ошол адамдын бир жылда канча жолу кайрылды, кандай дарыларды алды, ошо оорусу көбүрөөк болсо адам барып кайрылат, ошонун баары амбулаторлук картасында жасалат, ошол амбулаторлук карта керек болот. Анан паспортту. Болгон ушул 3-4 эле документ. Ал эми иштеген адамдарга болсо эмгекке жарамсыздык баракчасын иштеген адамдар ачышат. Аны 4 ай үй бүлөлүк дарыгерлер борборундун көзөмөлүндө жүрүп, ошол жактан дарыланып жүрүшөт. Анан эгер үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бул саламаттык сактоо министрлигине карайт, алар 4 ай өттү, бирок мунун оорусу жакшы болбой атат десе, 4 айдан кийин сөзсүз ошол адамды мисекке жөнөтөт. Мөңкү күндө бизде ошол 186 миңден ашык жаран деп атасыз. Ошолор жыл сайын медициналык кароодон өтүшөбү же убактысы кандай болот ошолордун? Жок, биздин комиссиядан жылга бир 60 миңден ашуун адам өтүп турат. Бул биринчи жолу кайрылгандар, 10 миңден ашыгыраак чоң адамдар, 4 миңден ашыгыраак балдар өтүп турат жылга. Андан башка баягы жанагы кайрадан деп коебуз, орусчасы повторный деп коет. Экинчи группа, 3-чү топтогулар ушулар өтүп турат. Бизде эгерде баягы ойлошот окшойт, бул мисек баарына тең эле эртең эмки жылы келесиң, аркы жылы келесиң деп эле кыйнап эле ушинтип ошо документтерди кайра сурай берет деп. Эгерде бореки биздин жободо жасалган анатомиялык кемчиликтери болсо, адамдын колу жок, буту жок, көзү жок, буттун колдун ар кайсы манжаларынан ошо кесилген, анан протез кийип калды, ошолордун баары биринчи эле кайрылганда өмүр бою кетет. Анын дагы даражасына жараша да, эгерде бир эле бут болсо 3-чү топ, 2 бут болсо анда 1-чи топ, 2 кол жок болсо 1-чи топ, баардыгы тең ушул жободо прям сантиметр менен тартиби менен критерийибиз бар, жазылган анын баарын. Андан биз чыга албайбыз. Эгерде ошондон туура эмес берип койсо, ошол туура эмес берген врач эксперт жазасын алып калат. Экинчиден, бореки пенсия жашына жакындап, мына бир 11 ай калды пенсия жашына жакындап, же болбосо пенсия жашындагы адамдарга кайрылса, алар өмүр бою биринчи эле кайрылганда кетишет. Эч кандай биз аны экинчи күнү кел деп. Биринчи группа болобу, топ болобу, экинчи топ болобу, 3-чү топ болобу, алар өмүр бою биринчи эле кайрылганда кетишет. Андан башка биринчи топтогу бул аябай катуу оорулар, бореки жанагы гемодиализ алып аткан, ушундай бар жасалган, ошондой оорулар биринчи эле кайрылганда ошолор дагы өмүр бою биринчи топто алып эле өмүр бою кетишет. Ушунун баары критерийде, эми мунун баарын айтып отурсам аябагандай көп убакыт болуп калат. Бул критерийде бардыгы жазылган. Ошон үчүн эми биз бул ушул жобобуз, бул акыркы жобобуз болгон 16-жылдын аягында иштелип чыккан. Эми буга дагы кошумча өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Кайсыл өзгөртүүлөр? Анткени мына эми жылдан жылга элдин бореки ички миграциясы да күчөп атат. Ош шаарына, анан Бишкек шаарына эл баягы аймактардан көбүрөөк келип атат. Анан ошого келгенде, мисалы үчүн бизге мынакей убактылуу ушу Бишкек шаарында жашап атса, деди Таластын тургуну болобу, же болбосо Нарындан келген адам болобу, биз ошону сен бар Нарындан бар өт, пропискаң ошол жакта деп, мурун биз ошо кайсы жерде пропискасы бар болсо, ошол жерден өткөнгө аракет кылып ошол жактан өтүңүз деп ушундай кабыл албай койчу элек. Мына быйыл 1 жылдан бери биз ошол эле жерден жашаган жеринен маалым кат справкасын ушул жерде жашап атат деп эле бир квартальный болобу ошол жерден алып келсе эле, шаардан эч жакка кубалабай өткөрүп атабыз. Эми бул өзгөртүү киргизгенде биз ошол маалым катты да сурабай туруп эле паспорту менен бул кыргыздын жараны кайсы жерден өтөм десе өзүнүн эрки, ошол жерден Бишкектен өтөм десе Бишкектен өтөт, жок Нарындан өтөм десе Нарындан өтөт, жок Оштон өтөм десе Оштон өтөт. Паспорту менен эле келип, жана медициналык документтери болсо өткөрө турган болдук. Ушуну ушул кошумча бореки жаңы жобобузга киргизип атабыз. Андан башка бизде мурун бар эле бул сырттан өткөрүү деген. Анан сырттан өткөрүү болгондо мындай карап көрүшүп, кээ бир эксперттер бар, биз ушу жобону жасап атканда эл менен дагы акылдашабыз да, ошондо сырттан өткөрүү деген бул коррупция болуп кетпейби, сырттан эле өткөрө бербейби, алып салгылачы дегенен алып салган болчубуз. Бирок
сырттан өткөрүү боюнча жылыга бир 3 эле бир 2 же 3 эле бир адамдар кайрылып калат да. Мисалы үчүн бизде борки ош жакта билесиздер анклавдар бар, баягы Өзбекстандан эмесинен чыга албай калгандар. Биздин жаран бирок. Ошондой болгон учурда биз ушундай адам кайрылды. Бизде ошо сырттан өткөрүү деген бул жободо жок болгондугу үчүн аны өткөрө албай калдык. Андайды биз өзүбүз республикалык борбор көзөмөлдөйт элек. Мисалы үчүн Тогуз Сороо 6 ай жабылып калат кышында. Катташуу кыйын, нарын жагынан да келиш кыйын болуп калат. Ошол учурда жанагы иштеген адам болобу 4 айлык больничный дагы түгөнүп калды. Өтүш керек. Алар мисалы үчүн эме бизде азыр Кудайга шүгүр санаттештирүү жылы деп атабыз, электрондук пошталар иштеп турат. Документтерин жиберсе, биз ошол кишиге майыптыкты бир эле жылга сырттан өткөрүп, кийинкисин комиссия барганда өтөсүң деп өткөрүп коймокпуз. Ошон үчүн кайра биз ушуреки сырттан өткөрүүнү ушул киргизип атабыз. Бул боюнча жанагы дагы бир айтып кете турганым, мисалы үчүн балдар 18 жашка чейинки балдар өтүп жүрүп, анан кийин 5 жылга деп, 2 жылга деп беребиз, 5 жылга деп беребиз, 18 жашка чейин деп беребиз, оорунун күчтүүлүгүнө жараша. 5 жылга деп берген бала Москвага дарыланганы кетти, же болбосо Турцияга азыр элдин эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар дегенде Турцияга алып кетти. Баланын өтө турган мезгили келип калды. Ошондо аны биз өткөрө албай калып атабыз ал жакта деп. Бореки өзгөчө балдардыкын да түшүндүрүп кетейинчи. Балдардыкы жеңил, оорусу жеңил экенин көрсөк, айыгып кетерин көрсөк, биз 2 жылга эле беребиз. 2 жылга дарыланып турсун, андан кийин балким ошону алып салабыз. Орточо оор оорулар болот. Аларды 5 жылга берип көзөмөлдөйбүз. Алар көпчүлүгү алардын ичинен айыккандар асылесан болот. Ал эми жана тубасы оорулар бар. Алар 18 жашка чейин кетиребиз. Жанагы мээнин шал оорусу деп коет, орусча ДЦП деп коет. Булардын катуу түрлөрү болот. Бала эч баспайт, мындай дайыма бирөөнүн кароосуна муктаж болгон балдар болот да. Аларды 18 жашка чейин беребиз. Анан 18ге толгондон паспортун алып алып туруп, кайра бизге дагы бир жолу кайрылышат. Ана кайрылганда эле ошол самат биз өмүр бою деп кетиребиз. Ал бала бизге экинчи жолу келбейт. Анан жана 18 жашка чейин деп бергенде деле бизге алар 18ге чыкмайынча дагы бизге комиссияга келишпейт. Ошон үчүн анын ортосунда булар саламаттык сактоо министрлиги өсүлдөрү диспансердин учетко коюп, ошолорду көзөмөлдөп туруш керек. Биз мисалы үчүн дарылабайбыз. Биз экспертиза гана жүргүзөбүз. Анан кийин жана кулак, дүлөй, дудук оорусу. Мына 18ге чейин бир бердик. 18ден келгенден кийин кулагы, дүлөй жана дудук оорусуна 3-чү топту өмүр бою деп берип коебуз. Ошондо 2 эле жолу кайрылат турбайбы? 2 гана жолу кайрылат. Биз аларга экинчи жолу кайрылдык. Андай ооруларыбыздын баардыгы. Андан башка боо жободо ушу атайын жасалган кайсы оорулар бейтапканага жатпай туруп кайрылса болот деген баары 1-2 баардыгынын тизмеси жасалган. Ошондой да эмелерибиз бар. Эми жеңилдик жагы бир топ элге жакшы болсун, жеңил болсун деп эле аракет кылып оңдоп атабыз баарын. Россиянын да болсо эми экспертиза боюнча чоң институттары бар, элimiz изилдеген жакшы. Биз ошолордун жаңылыктарын да карап турабыз, Казакстандыкын карап турабыз, Арменияныкын карап турабыз. Аларда кандай жаңылыктар болду деп. Азыр эми дүйнө жүзүндө өзгөрүүлөр аябагандай көп болуп атат. Мына жакында эле майыптардын укугу боюнча конвенцияны жогорку кеңеш кабыл алып, президентибиз 13 март 2019 кол койду. Бул майыптардын укугун коргой турган, дүйнө жүзү боюнча коргой турган, оондо карала турган бул аябагандай чоң документ болуп эсептелинет. Бул ушул документтен кабыл алыш менен мен куттуктап кетким келет. Анткени эми көңүл буруп келсек, эми мындан ары 2 эсе, 3 эсе, 10 эсе көңүлдү эмнакта бура баштайбыз. Анткени ушул документ кабыл алгандан кийин 2 жылдан кийин биз ООНго барып туруп отчет беришибиз керек. Кыргызстанда майыптардын укугун колдоо боюнча биз кандай иштерди жасадык, кандай өзгөртүүлөрдү киргиздик, кандай жеңилдиктерди жасап атабыз. Ал деген эле ошол эле баягы көчөдөгү пандусубуз. Коомдук жайларда түзүлгөн шарттар дагы кирет турбайбы да? Бүт кирет. Кайсы жерде мисалы үчүн бул кресло коляскада турган майып ошол окууга барып мектепке окуса кандай шарт түзүш керек? Институттарда окуйм десе кандай шарт болуш керек? Ошол пандус менен бирөөнү көтөртпөй, ошо пандус менен өзү киргендей болуш керек.
жана бүт бейтапканаларга, больницаларга, пошталар кайсы жерге болбосун баардыгын курулуш керек. Бул дагы ошол адамдын, ошо майып адамдардын укугу бул дагы. Бирөөгө жалдырабай өзү барып, баарын каалагандай барып иштеп, окуп, коомчулукка кирип иштеш бул укугу да. Сөзүбүздүн аягында ошол балким жана сиз жогоруда айтып өткөндөй өзүнүн майыптыгы жөнүндө ошол так маалыматтар жоктугунан анан тиги экспертизадан текшерүүдөн өтүү кыйын турбайбы деп ара жолдо турган көрөрмандарыбыз болсо ошолорго айтып кетсеңиз, мына Ош шаарында жана Бишкек шаарында комиссиялар бар деп айттыңыз. Кайсыл райондорго, кайсыл убакыттарда кайрылса болот? Кантип ошол сиздердеги тизмеге кирип каражат алса болот мамлекеттен? Мисалы үчүн Ош областы боюнча 7 комиссиябыз бар. Бирок Ош шаарында турат. Оштун шаардык комиссиясы, шаардык МСЕК деп коебуз. Ал Ош шаарынын тургундарын карайт дагы, чоң алай менен алайды график менен чыгып аларды тейлеп турат. Андан башка Ноокатта бар. Ноокаттагы комиссиябыз болсо Ноокатты тейлейт дагы, Аравандын районун кошо тейлеп кетет. Өзгөндө бар. Өзгөн болсо ар жакта өзгөндү бүт бардыгын тейлейт. Андан башка Карагулжаны да тейлейт. Ошо эмелерди. Андан башка ошол эле Ош шаарында жана көз боюнча, анан кийин психикалык оору боюнча, анан кийин кургак учук боюнча комиссиялар бар. Алар график боюнча чыгып туруп, Баткен, Ош, Жалал Абад баарын тейлеп турат. Жалал Абад областында болсо 5 комиссиябыз бар. Ноокенде бар. Ноокен базар коргоонду тейлейт, Ноокенди тейлейт. Аксыда бар. Аксы болсо ар жагында Алабуканы тейлейт, Аксуну, Чаткалды тейлейт, Таш көмүрдү тейлейт. Баардыгы ушун жасалган биздики. Жалал Абад. Анан кийин графиктери болсо, ошо графиктери менен үй бүлөлүк биринчи эле МСЕКке келип кереги жок. Биринчи эле өзүнүн жашаган жеринде үй бүлөлүк дарыгерлери кайрылса, алар да баардыгы тең графиктерди билишет. Кайсы күнү ал эмес, ошо эми жакын эле деп койсок болот, Ноокат менен Аравандын ортосу, бирок ошо Ноокаттын комиссиясы Араванга чыгып турат. Араванга чыгып, жума сайын чыгып тейлеп турат. Аны ошол жерде үй бүлөлүк дарыгерлер билет. Мына ошол күнү келет дейт дагы, ошол күнгө комиссия топтолуп, адамдар топтолуп турат, комиссия барат да өткөрүп кетет. Ошондой эле окуя Өзгөндө деле Кара суу. Кара суу эми Кара суу билесиз аябагандай чоң район, ошон үчүн Кара суу комиссиясы ушу Кара суу гана районун тейлейт. Бирок Кара суунун өзүндө деле айылдары тияка бияка эметип кеткен. Ошо анан дагы бир айтып кете турган жерим, биздин МСЕКтин кызматкерлери сөзсүз эгерде оорулардан бейтапкана жатса, ушу бейтапканага барып өткөрүш керек. Үйүндө баса албай жатса, келип туруп туугандары, мынакей бул адамдын документтери мынакей үйдө жатат, келе албайт десе, үйүнө чыгып тейлеш керек. Анан кийин жанагынтип график менен райондорго чыгып тейлеш керек. Мына ушундай кызматтарды өткөрөбүз. Андан башка элге дагы бир кайрылып кете турган ушу көп эл арасында сөз болот да, ушу комиссиялар акчалат дегенде мындай деген бербегиле. Колуңардан келсе эчтеке бербегиле. Силер өзүңөр ошо экинчи топту баары кызыгат да, экинчи топтогу пенсиясы кичине көбүрөөк болот. Ошого кызыгып эле баары экинчи топту алгысы келет. Анан саламаттык сактоо министрлигинде үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан эле акча берүүнү ошоктон башташат. Мага катуураак диагноз жазып бер деп. Анан алар болсо мен болду жазып койдум, мен МСЕК менен сүйлөшүп койдум, анан бара бериңиз деп, анан орто жолдон анан чыр чатак чыгат. Мен сага тиги бербедим беле, анан сен эмне мага экинчи топту деле тигилер, эмне сен мага үчүнчү топту берип атасың деген чыр чатактан бар жерден чыгат. Эч ким эчтеке бербей, Кудайдан тилебегиле экинчи топ болоюнчу дебей. Ооруңарды үчүнчү топ десе, ошо үчүнчү топ бул жумушчу топ деп коет, ошо жеңилирээк деп, ошону менен жүргүлө. Эгерде Кудайдан тилебей экинчи топ болом же болсо биринчи топ болот элем жылына берсеңер, акыры бар ошого жеткирип коет. Ошон үчүн акча бербейли, кандай оору болсо ошондой эле ала бергиле, ошол топту. Ушуну айтып кетким келет. Кымбат Талгарбековна, бизге атайын келип жеткиликтүү маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маселе көрсөтүүсү соңуна чыкты. Ар кандай бөөдө кырсыктан жана айкыс илдеттерден улак бололу деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.